Талас облусунда гендердик жана үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылган жарандарга кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу долбоору Талас районуна караштуу Үсөнбек Өмүралиев айыл аймагында алгылыктуу ишке ашырылууда. Аталган аймакта үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш алып баруунун жарым жылдык жыйынтыгы чыгарылды. Диэн менен бирдикте 8 класстын 11 класстын окуучуларына келип, кылмыштуулук, рекетчилик боюнча түшүндүрүү иштери өтүлүп турат дайыма. Үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу максатында Үсөнбек Өмүралиев айыл аймагында 6 адамдан турган комитет түзүлгөн. Билим берүү, медицина жана башка тармактардын өкүлдөрүнөн турган комитет мүчөлөрү 6 ай аралыгында мигрант жана зомбулукка кабылган үй бүлөлөр менен тыгыз иш алып барышкан. Мигранттардын өзгөчө сыртка чыгып кеткен ушу ата энеси кайчып болуп кеткен балдар боюнча биз ар дайым квартал сайын, кээде ушу ай сайын барып туруп, кыдырып, ушулар менен бир тыгыз иш алып барабыз. Барып көзөмөлдөп турабыз, ушу мигрант балдарды үйүн жашоо шарты кандай, тиричилиги кандай, окуташы кандай, кийим кичеси кандай, ата энеси чалып турабы. Аялзат маана коомдук уюму үй бүлөлүк зомбулукка кабылган жарандарга юридикалык жана психологиялык көмөк көрсөтөт. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган жарандарды колдоо долбоору аркылуу облустагы 35 айыл өкмөтү иш алып барышып, атайын комитеттерди түзүшкөн. Айрым айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө ушул коррекционный программа деп коет, оңдо түздөө программасы бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып жатат. Бул коррекционный программада өз ыктыяры менен катышып жаткан биздин байкелер бар. Айыл жерлерине биринчи заявка берет, айыл өкмөттө заявка берип, ошонун негизинде биз келип ошол коррекционный программаны жүргүзүп атабыз. Бул жерде коррекционный программада өз ыктыяры менен катышкандар бар да. Айыл аймактарда түзүлгөн үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу комитетинин ишмердүүлүгү райондук жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынууда. Зордук зомбулукту алдын алуу иштер комитеттери азыркы учурда 6 айлык бизге 6,5 жылдык отчетторун берип жатышат, кандай иш чаралар алып барып жатышат. Биз дагы өзүбүздүн тарабынан кандай иш планды, иш чараларды кандай өткөрүш керек деп азыр ошондой жыйын өткөрүп атабыз. Өлкөдө жүздөгөн жарандар үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары болуп келишет. Талас облусунда 2022 жылы 287 үй бүлө зомбулукка катталган. Мындан улам зомбулук жасаган адамдар менен дагы, зомбулукка кабылган жарандар менен дагы иш алып баруу бүгүнкү күндүн орчундуу маселеси. Аялзат маана коомдук уюму зомбулук көрсөткөн жарандар менен иш алып барууда оңдоп түзөө программасы аркылуу көмөк көрсөтүшөт. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.